Кыргыз-Тажик чек арасындагы Бордо өткөрмө бекети бир күнгө жабылат. Бүгүн 11 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы Бордо өткөрмө бекети убактылуу жабылат. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Бордо автожол өткөрүү жайында техникалык жумуштар жүрө тургандыгына байланыштуу бүгүн саат 16:00дон баштап 12 май саат 9:00го чейин адамдарды, транспорт каражаттарын жана жүктөрдү өткөрүү убактылуу токтотулат. Белек кетсек, аталган көп тараптуу көзөмөл өткөрүү жайы Ош облустунун Алай районунда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан. Булак Суперкежи. Санкт-Петербургда дарыяга түшүп кеткен автобуста каза тапкандардын саны 7ге жетти. 10 майда Санкт-Петербургда жүргүнчүлөрү бар автобус Мойка дарыясынын жээгинде эки жеңил унаа менен кагышып, андан кийин ал сууга кулап кеткен. Соңку расмий маалыматтарга караганда 7 адам набыт болду. Бул факты боюнча Орусиянын кылмыш жаза кодексин, транспорт каражатын башкаруу эрежелерин бузуу менен байкабастыктан эки же андан көп адамдын өлүмүнө алып келүү менен кылмыш иши козголду. Милиция кызматкерлери шектүү катары автобустун айдоочусун кармап сурак алышкан. Учурда тергөө иштери уланууда. Жабырлануучулардын бири ооруканада жаткан 56 жаштагы Александр Тверентьевден известияга айтымында автобус кулагандан кийин кабинага суу дээрлик толуп калган. Аны дарыя жээгинде кайыкта жүргөн жардамга келген Дагестандын жарандары кабинадан алып чыгышкан. Булак Суперкежи. Үйлөрдүн чатырын учуруп, Атбашыда шамалдын ылдамдыгы секундуна 24 метрге жетти. Нарынын Атбашы районунда катуу шамал болду. Алдын ала маалыматта район аймагында түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 24, Нарын жана Актал райондорунун аймагында соккон шамалдын ылдамдыгы 18 метрге секундага чейин жеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Кайрылуулар түшкөн аймактарда райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн адистери жарандык коргонуу комиссиялары менен биргеликте тактоо иштерин жүргүзүшүүдө. Табият кубулушунан Атбаш айылындагы райондук мамлекеттик администрациясынын имаратынын 2 кабаттуу үйдөн, Кара Суу айылындагы мектепти жылытуучу отканасынын, Дыйкан айылында 2 үйдөн, Калинин айылындагы мектептеги спорт залдын, Майбулак тилкесинде 1 мечиттин жана 3 турак жайдын чатырларын учурган. Шамалдан 4 адам жабыркап, райондук ооруканага жеткирилген. Булак Серепкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Кремль Зеленскийди өлтүрүү кутумуна аралашкан деген Киевдин айыптоосун четке какты. Кремлдин басма сөз катчысы Украина атайын кызматынын 7 майдагы билдирүүсүн комментарийлөөдөн баш тартты. Рейтер агенттигинин жазганына караганда, Дмитрий Песков жоңана бул айыптоо анык эмес маалымат деп койду. Украин чалгынчылары президент Владимир Зеленскийдин көзүн тазалоо кутумунун бетин ачышканын, ага Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аралашканын билдиришкен. Коопсуздук кызматы 5 агентти аныкташканын, Украинанын мамлекеттик күзөт башкармалыгынын 2 полковниги колго түшүрүлгөнүн маалымдаган. Маалыматка ылайык, алар Путиндин инаугурациясына белек катары Зеленскийди, Украинанын коопсуздук кызматынын башчысы Василий Малюкту, башкы чалгын башкармалыгынын башчысы Кирилл Будановду да жок кылууну пландашкан. Көзөмөлдү Москвадан жүргүзүп турушкан кармалган 2 украин жараны Орусияга купуя маалыматтарды берип турушкан. Мунун алдында 4 майда Орусиянын ички иштер министрлиги Владимир Зеленскийге жана Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенкого издөө жарыялаган. Украинанын тышкы иштер министрлиги Зеленскийге издөө жарыяланышын көңүл бурдуруу үчүн айла кеткенде ойлоп табылган жаңылык деген өңүттө комментарийледи. Ошондой эле Киев Орус президенти Владимир Путинди эл аралык коомчулук айыптап, Гага соту аны камакка алууга ордер чыгарганын эске салды. Булак Азаттык.
Түндүк түштүк альтернативдик жолунун кар көчкү түшкөн тилкеси тазаланууда. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 10 майда саат 21:00-22:00 чамаларында түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун 354-тилкесинде жер көчкү жыла баштап, азыркы учурга чейин уланууда. Жер көчкү акырындан жылып отуруп, жолду жаап калган. Бүгүн 11 майда жерине атайын техникалар жана жолчулар тартылып, тазалоо иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, учурда каттам бир тараптуу ачык. Бирок азыркы таптада жер көчкү акырындап жылып жаткандыгына байланыштуу кийинки аракеттер кырдаалга жараша болмокчу. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги айдоочуларды аталган участокто этият болууга жана келип жаткан маалыматтарга көңүл бурууга чакырат. Булак Назар Ньюс KG.